ушундай талап койдум эле, анан сот 10 миң сомдон чечти депчи, кошумча алиментичи. Каарманыбыз 17 жаштагы небересин 2 жашынан бери багып келет. Чүрпөсү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен туруктуу кароого муктаж. Атасы төлөп жаткан 1 айдагы 2 миң сом өлчөмдөгү алимент күнүмдүк керектөөлөрүнө да жетпейт. Мындан тышкары алдыда Турция мамлекетинде жасала турган операция үчүн ири суммадагы каражат талап кылынууда. Бир эле лечениясы 50 миң 60 миң болуп атат. Кыйын кырдаалга туш болгон эне кошумча алимент өндүрүү максатында Нарын шаарындагы юридикалык жардам кызматына кайрылып, акысыз адвокаттын колдоосуна ээ болгон. Адвокат дайындап берди. Ал адвокат менен адвокатка бардым. Адвокатка барсам мага ошо тиешелүү документтерди топтоп келиңиз деди. Ал документтердин баарын топтоп алып барып бердим. Анан өзү арызын жазып, делосун топтоп сотко бердик. Сот 3 отурум менен болду. Адвокатыбыз үчөөндө тең кошо өзү катышып, анан бүгүнкү күндө ошо соттун чечими чыкты. Адвокаттын жардамы менен өзүбүздүн укугубузду ошо коргоп атабыз. Акысыз адвокат кызматын жарандык иштер боюнча кылмыш жасады деп шектелгендер, соттолгондор, жабырлануучулар, биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы барлар, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, жалгыз бой энелер, аскер кызматындагылар, балдар жана чет өлкөлүк жарандар пайдалана алат. Квалификациялык юридикалык жардам көрсөткөнгө ошо статустары жанагы категориясы туура келсе, биз ошо акысыз адвокат кызматын көрсөтүп, процессуалдык иш аракеттер жүргүзөбүз. Ал жана арыздарды даярдап беребиз, арыздарды сотко катышабыз. Сотко жанагы өкүлчүлүк кылып, укуктарын коргоп, кызыкчыларын коргоо боюнча ошо сот органдарында, мамлекеттик органдарда иш жүргүзөбүз. Андан сырткары бизге көп кишилер кайрылат. Мисалы, кылмыш иш боюнча, жарандык иштер, административдик иштер, укук бузуулар иштер боюнча кайрылгандар. Бардык иш аракеттин баары акысыз жүргүзүлөт, эч кандай акча алынбайт. Жарандар көп учурда өз укугун коргоодо кайда барарын, кимге кайрыларын билбей калган учурлар көп кездешет. Мындай шартта Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматына кайрылып, же 114 шыр байланыш аркылуу акысыз укуктук баа алуу менен тиешелүү кызмат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло аларын маалымдайт. Мына көптөгөн жарандар келип кайрылат. Эң биринчи биздин жарандар келип, көпчүлүгүндө баягы консультациялык укуктук жардам деп айтылат. Ошол адамдар, жарандар көбүнчө түзмө-түз келип кайрылып, 100%-дын бир 70% ошол жеринен эле мисалы чечилип кетет да. Бул калган бир учурлары булар деген ошол бизге келет, консультация алышат. Андан соң биз ошол биздин тиешелүү категориялар бар. Ошо категорияларга кирген соң аларга адвокаттар дайындалат дагы, анан биз адвокаттарга жөнөтөбүз. Учурда Нарын шаарында юридикалык жардам кызматы менен бирге акысыз адвокат кызматында 8 адвокат эмгектенет. Алардын 2 жарандык иштер боюнча болсо, 6 кылмыш жана укук бузуулар боюнча иш алып барат. Бул кызмат өз укугун коргоого муктаж жарандар үчүн маанилүү колдоо болуп келет. Гүлбөбө Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.